Үймө-үй кыдырып аныктоодо 35 адамдан COVID-19 табылды. Бул маалыматты премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев бүгүн парламентте билдирди. Өкмөт башчынын айтымында оорунун очогу болуп саналган 114 аймакта 805 миң адам текшерүүдөн өткөн. Алардын ичинен 35 адам коронавирус илдетин жугузганы аныкталган. Өкмөт башчы 1-майдан тартып 3 баскыч менен ишмердүүлүгүнө уруксат берилген ишканалар санитардык талаптарды так аткарууга милдеттендирилгенин эскертти. Кыргыз өкмөтү экономикалык ишмердүүлүктү жандандыруу максатында 1-майдан тартып 3 баскыч менен ишкана мекемелердин ишке киришүү механизмин иштеп чыккан. 1-баскычтан ишке кирүүчү тармактарга өндүрүш, өнөр жайы, курулуш, соода, тейлөө тармагы кирет. Коронавируска каршы күрөшүү үчүн 700 миллион сом бөлүнгөн. Анын ичинен 500 миллион сому саламаттык сактоо тармагына сарпталды. 215 миллион сом ОКМге обсервацияларды колдоо, тамак аш үчүн бөлүнүп берилген. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев билдирди. Анын айтымында мындан тышкары бул каражаттан күч түзүмдөрүнө транспорт жана мигранттарды алып келүү, аларды колдоо үчүн атайын каражат бөлүнүп берилген. Коронавируска каршы күрөш үчүн берилген акчадан 27 миллион сомдон ашуун акча облустарга, райондорго берилген. Өкмөт башчы коронавирус аныктоочу ПЦР тесттерде жетиштүү экенин белгиледи. Абылгазиевдин маалыматы боюнча медициналык кызматкерлердин коргонуучу каражаттары да жетиштүү. Учурда 48.592 дана бир жолу кийилүүчү, 20.666 дана көп жолу кийилүүчү кийим запаста турат. Ошол эле учурда 188 миллион сом ФОМС тарабынан коргонуучу каражаттар үчүн бөлүнүп берилген, деди өкмөт башчы. Вирус менен күрөшүү үчүн республикалык бюджеттен 700 миллион сом бөлдүк. Анын мына 500 миллиону азыркы учурда сарпталып, булардын ичинде саламаттык сактоо министрлигине дарылоо, жеке коргонуучу каражаттарды сатып алуу, дары-дармектерди сатып алуу ушуларга жумшалды 215 миллиону. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине обсервацияны бизде өзгөчө кырдаалдар министрлиги камсыз кылып атат. Обсервацияны камсыздоо, тамак аш, күйүүчү майлар жана башка керектүү каражаттар менен ушул 300 миллион сом бөлүнгөн. Анын баары толук колдонула элек, бирок ошентсе дагы биз өзүбүздүн чечимибизди чыгарганбыз. Күч түзүмдөрүнө блокпосттогулардын ишин толук камсыздоо боюнча транспорт министрлиги, тышкы иштер министрлигине дагы акча каражаттары бөлүнгөн. Бул жерде жарандарды, тыш жакта жүргөн жарандарды алып келүү, аларды ошол жактан өзлөрүнүн маселеси болсо чечип берүү боюнча дагы. Мындан тышкары ветеринария кызматына бөлгөнбүз 3 миллион сомдун тегерегинде. Андан тышкары 27,7 миллион сом областтардагы ыйгарым өкүлдөргө жана райондорго ушул карантинге күрөшүү боюнча дагы акча каражаты жетишпеген жерлерге бөлүп бердик. Башкалада блокпосттор алына баштайт, алардын ордуна кайгылуу кызмат иштейт. Бул тууралуу Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев жогорку кеңеште депутат Дастан Бекешевдин суроосуна жооп берип жатып айтты. Ал эми Бишкек шаарынын коменданты Алмаз Орозалиев өткөрмө кагаздары баары бир талап кылынаарын эскертти. Анын айтымында бул шаардагы иштеп жаткан автоунаалардын санын билиш үчүн керек.